Аллахтын шайтан экенин далилдеп айтып берип аткан Christian Prince'тин видеосуна көңүл бурсак. Анда Курандын 7-сүрөсү 16-аятында мындай деген сөздөр жазылыптыр. Look, perverting me. Look at the translation, look. Shaitan, he said, now, for you, Allah, perverting me, I shall surely set ambush of them. So who is the one who made Shaitan pervert? Allah. So who is Shaitan? Who is the true Shaitan? Allah. Бұл аятта шайтан Аллахқа айтып атат. Сен мени бузуп, экранда силер көрүп аткандай, they pervert me деді. Pervert деген бузуп дегенде сөзді маанини билдирет. Сен мени бузуп шайтан кылганың үчүн мен дагы адамдарды бузам, түз жолдон чыгарам деп шайтан Аллахка айтып атат. Бұл аятты кыргыз молдокелер адатынча которуп атканда аны бурмалап, жумшартып, жеңилдетип, Аллахтан алыстатып которгонго аракет кылышкан. Ушул эле 7-сүрө 16-аяттык молдокелер кандай которуптур кыргызчасын окуп көрөлүчү. Анда мындай дейт. Иблис мени кууп жибергениң үчүн мен да аларга каршы сени туура жолуңда олтуруп аламын дейт. Иблис айтып атат, мени кууп жибергениң үчүн деп которуп коюшкан. Эмнеден десе бейиштен деп коюптур. Кууп жибергениң үчүн деп. Адатынча булар бурмалаган. Бул жерде эч кандай кууп жиберген үчүн эле эмес. Шайтан айтып атат, сен мени азгырып бузганың үчүн дейт. Эми муну далилдөө иретинде муну кыргыз молдокелер бурмалап которгон турбайбы? Орусчасы кичине жакыныраак которгон. Эми азыркы учурда эң эле так жакшы которулган популярный деген Элмир Кулиевдин которгон орусча которгон Куранын карап көрөлүчү. Анда кандай которулуптур? Ошо мына 7-сүрө 16-аятта эмне деп турат? Иблис сказал, за то, что ты совратил меня, дейт. Совратил деген буздуң дегенде, туура жолдон чыгардың дегенди билдирет. Ушул эле сөздү тактоо иретинде айта кетейин. Совратил деген сөздү Google'га кирип туруп, что такое совратил деп жазсаңар, ошол сөзгө аныктамасын берет, түшүндүрмө берет да. Анда мындай деген түшүндүрмө берет. Google. Склонять к предосудительным поступкам. Күнөмдүү, жаман иштерге үндөө, ошояка түртүү дейт. Ложным убеждением, жалган ишенимдерге, жалган ойлорго түртүү. Сбивать с правильного жизненного пути. Жашоонун туура жолунан чыгарып, жаман жолго салуу дейт. Ошентип Аллах шайтанды совращать этиптир, орусча айтканда. Совращать деген биз бул жерде мына Google аныктамасын берип аткандай түшүндүрмөсү ошол сөзгө. Бузган, туура жолдон чыгарган, алдамчы жол менен, жашоонун туура жолунан четтеткен нерсени совращать дейт. Ошентип Аллах шайтанды эмне кылыптыр? Совращать этиптир. Бузуптур. Ошол эле Кулиевдин которгон Курандагы ушул аятты 7-сүрө 16-аятты мындай белгилеп туруп, анан копия кылып Google'га которуп бер дейчи. Мына Google которуп берди. Эми кыргызчасын окуп көрөлүчү, эмне деп которуптур. Иблис айтты, мени бузуп койгоnuң үчүн мен аларга каршы сенин түз жолуңда отурам дейт. Иблис же шайтан айтып атат, мени бузуп койгоnuң үчүн деп. Google кыргыз молдокелерге караганда тагыраак которду.
молдакелер аны бурмалап мени кубалап ийгениң үчүн деп которгон турбайбы? А Google которуп атат мына бул жерде. Мени бузуп койгонуң үчүн дейт. Туура жолдон чыгарып, совращать этип. Эгерде Кристиан Принстин мен башында көргөзгөн видеосун аягына чейин англисче түшүнгөндөр көрсөңөр, ажында Кристиан Принс көптөгөн далилдерин келтирип көргөзүп берип атат да. Аллахтын шайтан экендигин. Анын баарысын көрүп отурбай эле, мен дагы өзүмдүн далилдеримди келтирип көргөзүп берейинчи силерге. Ошол Кристиан Принстин видеосунан алынган. Мисалы, көп аялдуулук канча деген үй бүлөлөрдү бузуп атат. Бир аял көп аялдуулук ал деп шайтан шыбырап атат Куран аркылуу адамдарга. Анан ал мусулмандар бирини, экини, үчүнчүсүн алам деп канча деген үй бүлөлөр бузулуп атат. Көп аялдуулук менен эле чектелбейт, булардын 4 аял деп коет Куранда, бирок 4 аялдан тышкары күңдөр деген бар. А күңдөргө сан жагынан чек коюлган эмес. Канча болсо ала берсең болот дейт. Аларга нике да кыйдырбайт. Мухаммедтин өздөрүнүн дагы ошондо өзүнүн дагы күңдөрү болгон. Анан мусулмандарга да ошондой күңдөрдү алып жата берсеңер болот деп үйрөтөт. Алас келсе мута деген бар. 4-сүрө 24-аятында жазылган. Анда акчасын төлөп аялдар менен жатып келсең болот. 1 күнгө, 2 күнгө, 2 саатка жатып келсең болот. Жата бер деп үйрөткөн Аллах. Шайтан эмей ким анан? Кудай ушинтип үйрөтөбү? Педофилияны үйрөткөн. 65-сүрө 4-аятында. Кенеде жашы жете эле кыздарды, этеккир кире эле кыздарды алып туруп зордуктап, анан жакпай калса, талак деген сыйкырды сөздү 3 жолу айтып туруп кетирсең болот деп үйрөткөн Аллах. Шайтан эмей анан ким бул? Ачууң менен айтасыңбы же маса абалында айтасыңбы, соо абалында айтасыңбы, шыгыл талак деген сөздү айтып койсоң 3 жолу. Болду. Башың бош. Эгерде жаңылып жасап айтып алып анан кайра жок, аялым менен жашагым келет десең, анда сага жашаганга болбойт. Кайра жашаш үчүн сен аялыңды алып барып башка бирөө алып барып беришиң керек. Ал аялыңды жакшылап жыныстык катнашта болуп, ошондойчо жол менен халалдап туруп анан берсе, аны ошондо жашасаң болот дейт. Чубак ажынын окутуусу боюнча, үйрөтүп атканы боюнча, ал халалдап берчү киши 6 жашар кичинекей бала болбош керек экен, 90го чыккан чал болбош керек экен. Ал күчкө толуп турган эркек жакшылап туруп аялыңды халалдап бериш керек экен. Анан ошондон кийин кайра жашасаң болот деп үйрөтүп аткан Аллах. Шайтан эмей анан ким? Кудай ушинтип үйрөтөбү? Эгерде молдого нике кыйдырбай, ЗАГСка барып эле үйлөнүп ала турган болсоң, анда аялың менен да жатып жыныстык катнашта болсоң болот. Анан ошол аялың төрөп берген өз каныңдан чыккан кызың менен дагы жатып жыныстык катнашта болсоң болот деп үйрөткөн Аллах. Шайтан эмей анан ким бул? Башкаларга исламды күч менен тараткыла, согуш менен, кылыч менен басып алган жерден аялдарды зордуктагыла. Ал турмак күйөөсү бар аялды дагы күйөөсүн каратып туруп зордуктай берсең болот деп үйрөткөн Аллах. Шайтан эмей анан ким бул? Башкаларга күч менен исламга алып кел, мойнунан чынжыр менен байлап алып сүйрөп алып кел, кабыл албаса өлтүрүп ташта, өлсө көмдүрбө деп үйрөткөн Аллах. Шайтан эмей анан ким бул? Ал турмак биздин 21-кылымда ошол шайтан Аллахтын азгыруусуна кирип, өлсө көмдүрбөй аткан окуяларды биздин өлкөдө дагы канча жолу массалык маалымат каражаттар көргөзүп берип атат. Мына бир нече жыл мурун Алабукада болгон окуяны уккансыңар. Бир христиан байбиче каза болуп калса, Аллахтын азгыруусуна кирген мусулмандар көмдүрбөйбүз деп эптеп көмүп койсо,
чөйлөрчө көрдү касып кирип, сөөктү алып чыгып алып, чөйлөрчө сүйрөп бар бери. Эптеп кайра экинчи жолу көмсө, анда да кайра касып кирип, дагы көмдүрбөй, ары бери сүйрөп. Бүгүнкү күнгө чейин сөөгү каяка коюлганы белгисиз. Аллахтын азгыруусуна кирип алып кылып аткан мусулмандардын иштери. Аллахтын азгыруусуна кирип Сирияга канчасы кетти? Канчасы өлдү? Канчасы ошол жакта кулчулукта жүрөт? Биздин Кыргызстандан эле эмес, дүйнө жүзү боюнча Орто Азиядан канчасы кетти? Россиядан канчасы кетти? Курандын 9-сүрөсү 111-аятында айтат: эгерде жихадка барып, Аллах жолунда жүрүп, башкаларды өлтүрүп, анан өзүң дагы өлсөң, анда тиги дүйнөдөн сага гурилерди беребиз, бейишке чыгасың деп үйрөтөт. Ал эле эмес, тиги дүйнөдөн эгерде ошондой шейит болуп согуштан өлсөң, эч качан жатпаган, ар дайым турган абалда кала берген, узундугунда чек жетпеген, чексиз узундуктагы сага эркек мүчө берем, пенис. Ага кошуп 72 кыз берем, гури. Анан ошолор менен тынымсыз секс абалда болуп жыргайсың. Алардын бирөө менен эле болгондо оргазмың 70 жылга созулат деп үйрөткөн Аллах шайтан менен ким бул? Кудай ушинтип үйрөтөбү? Муну шайтан гана үйрөтөт. Кайрадан Курандын 7-сүрөсү 16-аятына келсек, ал жерде биз окугандай, шайтан нааразы болуп ыйлап атат. Аллах мени түз жолдон чыгарып, бузуп, шайтан кылып салды деп. Адатта адамдар кылмыш кылса, күнөө кылса, өздөрү уяла турган жаман иш кылса, мени шайтан азгырды, шайтандын азгырыгына кирип ушул ишти кылып алдым деп өкүнүшөт. Ал эми бул аятка ылайык шайтандын өзү ыйлап атпайбы? Мени Аллахтын тилине кирип, Аллахтын азгыруусуна кирип, мени Аллах азгырып, шайтан кылып таштады деп. Демек, шайтандын шайтаны ким экен? Аллах. Тилекке каршы аны көптөгөн адамдар билбейт. Исламды Кудайдан деп жүрөт. Эгерде бул чындыкты көптөгөн адамдар билсин деген ойго тилектеш болсоңор, каналга катталып, видеого лайк басып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыздар.